Саламатсыздар урматтуу мекендештер. Бүгүнкү видео аябай кызыктуу жана пайдалуу болот. Биринчиден Россия келбегиле деп атайын тема койдум. Мына ушул жөнүндө кеңири айтып бермекчимин. Ошондой эле рейстерден чыгуу жолдорун дагы силерге айтып берем. Рейстерден чыгып кантип өзүбүз юристтин жардамы жок, юристке акча бербей кантип чыгабыз? Мына ошол жөнүндө айтып бермекчимин. Ошондой эле Россиянын башка территорияларында, региондорунда чыккан мыйзамдар ошол жерде иштеген ошол аймакта иштеген мигранттарды жумуштан алууга түздөн түз жол ачат. Мына ошол жөнүндө Госдумада бүгүн өзгөртүү киргизип жаңылыктар чыкты. Ошол жөнүндө айтып бермекчимин. Жана ошондой эле банк карталары тууралуу, кантип блокировкадан чыгуу, эмне үчүн блокировкага түшүп атабыз, лимиттер тууралуу дагы кеңири айтып берем. Ошондуктан бул видеого максимально лайк басабыз жана каналга подписаться болуп, ушул видеону таратабыз. Россияга келбегиле. Россияга келбегиле дегенде мен биротоло эле келбегиле деген жокмун, урматтуу мекендештер. Акыркы убакта мага көптөгөн мекендештер чыгып атышат. Алардын бирден бир суроосу Кыргызстанга барып келип эле бир жуманын ичинде реестрге түшүп атам деген суроолор аябай көп болду. Бул учурда ошол реестрден чыгаруу боюнча иш алып берген юристтер тууралуу мага маалыматтар келди. Кээ бир юристтер жөн эле заявление жазып берип почтадан жөнөтүп койгон үчүн 20 000 рубль алат экен. Ал заявление жөнөтүп койгондон кийин ответ келет. Ответте болсо эмне деп турат? Ал жерде сиздер реестрде экенсиңер, чыгуу мүмкүнчүлүгү жок. Толук маалымат алуу үчүн отделениеге келгиле десе, алар менен кошо барышпайт экен. Жөн эле жазып койгон үчүн 20 000 рубль акча алышат юристтер. Ошол нерсе мага да аябай жакпады. Ошондуктан азыркы видеону даярдадым. Кийинки темада азыр силерге ошол реестрден өзүңөрчө кантип чыгуу жолдорун дагы айтып беремин. Эмне үчүн келбегиле деп айтып атам? Жаңы жылга чейин келбей туруңар, урматтуу мекендештер. Жаңы жылдан кийин жаңы срок пребывания башталат, жаңы жыл башталат. Ошол жылда Россия территориясына кеңири кирип келип, ошол аминаны өткөрүп, Сахаровага барып, жана штампты убагында бастырып жүрсөңүздөр, сиздерге мен ойлойм кийинки жылда эч кандай проблема болбойт. Жана Россия территориясында иштеп акча табуу дагы сиздерге жеңил болот. Реестрге түшкөндө кантип өзүбүзчө чыгабыз? Реестрге түшкөндө урматтуу мекендештер, мындай актай барака. Мен Паланчаев түкүнчө Россия территориясында жашайм. Мындай паспорт серияларын жасасыздар дагы. Реестрге түшүп калдым. Себеби өчүрүт көп болгонуна байланыштуу, запись госуслугиден жок болгонуна байланыштуу мен убагында штамп бастыра албай калдым деп жазасыздар. Бул жерге жазылуу сөзсүз бир мындай закондо көрсөтүлбөгөн бир ушундай жазгыла депчи. Бул жерге произвольный форма жазылат да. Ошондуктан негизги мааниси сиздердин эмне үчүн реестрге түшүп калганыңыздарды түшүндүрүп, жазып туруп, анын астында ошол реестрден чыгарып коюңузду өтүнөм дегенди сиздер орусча жазышыңыздар керек. Билем көпчүлүк мекендештер эмне орусча билишпейт. Орусча билбеген мекендештерге Яндекс переводчик жардамга келет, урматтуу мекендештер. Акыркы убакта технология өнүгүп, Яндекс переводчик дагы мааниси менен токотор жерин которуп калышты да. Ошондуктан ошол кыргызча эле өзүңөрдүн оюңарды жазасыздар, мен азыр айтып кеткен нерсени Яндекске. Ошол жерге жазып эле Яндекс переводчикке коюп туруп переводчик кылсаңыздар, орусчага даана кылып которуп берет. Ошол котормон эле орусчаны ошол жерге колуңуздар менен, могул жерге колуңуздар менен эле жазып туруп, астына датаны жазып туруп колуңуздарды коесуздар дагы, могул жерде шапкасыны отделениеге барганда начальниктин атына кандай жазылган экенин ошол жерде образецтер бар. Ошондон карап туруп эле жазып алсаңыздар болот. Мына ушул нерсени өзүңөр эле кылып алсаңар болот, урматтуу мекендештер. Ошондо юристке акча бербей, 20 000 акча бербей эле ушул актай барак кагазды эле сатып алып туруп, Яндекске жазып туруп кыргызча перевод кылып туруп эле, ошону колуңар менен эле көчүрүп жазып туруп эле алып барып берсеңиздер, сиздер ошол 20 000 берген заявлениеде эле дал ушундай эле заявление болот, урматтуу мекендештер. Дал ушундай эле аракетте сиздер ошол реестрди текшерген МВДнын сайты бар, билесиздер. Ошол сайтка киресиздер дагы. Сайттын ичинде прием сообщений деген жер бар. Ошол прием сообщений деген жерин басып туруп, ошол прием сообщений деген жерине электронный почтаңыздарды, темасын жазасыздар. Дал өзү мен айтып өткөн жанагы кыргызча сөздөрдү Яндекстен переводчиктен алып туруп эле копировать кылып туруп, бул жака ставить кылып туруп коюп туруп, астына документтериңиздерди прикреплять этип туруп жөнөтүп коесуздар. Электронный виде жөнөткөнүздөрдөчү. Мына ушул эки аракеттерди жасасаңыздар, сиздер реестрге чыгуу үчүн биринчи кадам жасаган болосуздар. Эч кандай акча бериштин кереги жок. Жөнөкөй ушундай жолдор бар, урматтуу мекендештер. Мен ойлойм бул дагы силерге полезный болду. Ушул методду өзүңүздөр колдонуңуздар. Мен билем квартирада кеминде бир 10 кыргызстандык мекендеш жашашат да. Арасында бир экөө ушундай технологияны түшүнгөндөр бар. Сөзсүз түрдө квартирадагыларга реестрге түшүп калса жардам бериңиздер бири-бириңиздерге. Бул нерсе оңой эле нерсе. Ошол Яндексти ачып туруп, кыргызча эле ошол произвольный формада суранам, ушундай түшүп калдым деп жазсаңыздар эле,
анын котормосун Яндекс переводчиге коесуздар, переводчу которуп берет, аны кайра көчүрүп жазасыздар же копировать ставить кылып туруп жанагы МВДнын сайтынан прием сообщениеге жөнөтүп коесуздар. Ушул урматтуу мекендештер эң жөнөкөй жолу ушул. Дагы бир сиздерге жакшы инструмент урматтуу мекендештер, бул Яндекс чат GPT деп коет же Яндекс GPT деп туруп эле Яндекске кирип туруп жазсаңыздар, бул ошол Алиса Ай деп сиздерге помощник чыгат. Ошо чат GPTнин 5-версиясынан азыр булар Яндекске улап туруп, без VPN эле кирип ошол жерде колдонсоңуздар болот. Ал жерде сиздер ошол кантип жазам деп кыргызча жазыңыздар, сурооңуздарды. Орусча билбесеңиздер, кантип заявление жазам, реестрдеги мыйзам кандай деп туруп эле ошол Яндекс GPTге эле жазсаңыздар, сиздерге GPT искусственный интеллект баардык закондорду баарын сиздерге айтып, жолдорунан бери көрсөтүп, сайттарынан бери көрсөтүп берет мекендештер. Баарыбыздын колубузда азыр телефон бар, туурабы? Баарыбыздын колубузда телефон бар. Ошол телефондо Яндекс деген экранда былчайып эле көрүнүп турат да. Ошол Яндексти басып туруп эле ошол строкага жазсаңыздар, ошол сиздердин биринчи кадамыңыздар болот. Жана бул кадам сиздерди мен ойлойм 10 000, 20 000 рубльиңыздарды экономить этет деп ойлойм. Мен деле азыр ушул мага күндө 10-20 адам чыгып атат. Баарын эле алып туруп, акчасын алып туруп 10 000ден 20 000ден алып туруп, келгиле мен жазып бере калайын, ушуну чыгарып берем, реестрден чыгарып берем деп туруп акчаңарды алсам болот. Бирок мен андай кылбайм урматтуу мекендештер. Мен сиздерге кантип өзүңөр кылуу жолун көрсөтүп атам. Ушул нерсени, ушул видеону көпчүлүк билбеген мекендештерге жөнөтүп коебуз. Квартирада технологияны түшүнгөн биздин кошуна мекендештерибиз бар, билебиз, инилерибиз бар, жаш балдар жакшы түшүнүшөт муну. Ошондой эле тууганыбыз бар, башка метродо жашаган. WhatsApp'тан чалабыз, демонстрация экрана деген бар. Аны включать этип туруп, буну бас деп айтып турсак, ошону кылып турсаңар деле ошентип өзүңөр кылсаңар болот. Ушундай өзүбүз аракет кылышыбыз керек. Мыйзам дейбиз, бирок мыйзамды иштеткени, аны ишке сала турган биз өзүбүз. Мыйзамда бизге сөзсүз чектөөлөр киргизилген, бирок ошондой эле аны оспорить эткен мүмкүнчүлүктөр берилген. Сиздер реестрге түшүп калсаңыздар, выдворение болуп калсаңыздар, аны обжалование кылганга в любом случае сиздерде мүмкүнчүлүк бар. Аны юристтердин жардамы менен кылсаңыздар болот, и без юристтер да кылсаңыздар болот. Аны кантип кылабыз? Ал үчүн сотко барабыз дагы 3000 госпошлина төлөп туруп, сотко заявление жазсак болот. Аны деле ошол Яндекстен карасак бланкалары чыгат, сотко кантип заявление жазыштын. Ошондой эле соттун өзүнүн отделдеринде дагы ошол нерселер баары көрсөтүлгөн урматтуу мекендештер. Бул бизге көрсөтүлүп жаткан заявление жазыш, бул эң жөнөкөй нерсе. Бул нерсени там жазыш үчүн юрист болуунун кереги жок. Болгону 11-классты бүткөн, 11-класстын деңгээлиндеги билим болсо эле ошонун негизинде ушул иштерди аткарсак болот. Анын үстүнө бизге азыркы технологиялар, IT технологиялар бизге жардамга келет урматтуу мекендештер. Мен негизги айта турган сөзүм бүгүнкү видеодо ушул урматтуу мекендештер. Бул видеого мен ойлойм сөзсүз лайк басасыздар жана башкаларга жөнөтүп коесуздар. Кийинки тема урматтуу мекендештер, чектөө киргизүү деп, чекте киргизүү боюнча. Башка региондордо билебиз, кече жакында Санкт-Петербург шаарында жана Ленинград областында таксиде курьер болуп иштөөгө мигранттарга тыюу салынды. Мына ушундай тыюу салуу кирген болсо, сөзсүз түрдө булар Госдумага алып келип уруксат алып отурбай эле, ошол жердеги федералдык мыйзамдар, федералдык деңгээлдеги бийликтин мыйзамдары күчүнө кириши менен ошол жерде иштеп жаткан, курьер болуп иштеп жаткан азыркы мисал келтирген, такси болуп иштеп жүргөн мекендештерди, мигранттарды ошол момент жумуштан айдаганга жол ачат урматтуу мекендештер. Мына ушундай катаалашуу мыйзамы кирди урматтуу мекендештер. Негизинен 115-федералдык мыйзамга ылайык 1 миллиондон ашкан акча которууларга картаны блокировка кылууга уруксат берет. Бирок азыркы учурда Орусиядагы Центробанк талабы менен бардык банктар 50 000ден 100 000ден ашкан перевод катуу текшерүүгө алып, карталарды блокировка кылып, акчалардын тарыхы пайда болуун сурап, андан кийин карталарды ачкан учурлар катталууда. Дегеле эмне үчүн картаны блокировка кылат? Кайсыл критерийлерге маани берилет? Баса белгилеп айтсам, бул жерде акчанын суммасы чоң роль ойнобойт. Башка критерийлер дагы бар. Ошол критерийлерди азыр силерге санап өтсөм. Биринчи критерий акча которуудан алдыңкы чоң суммада акча кабыл алуу. Эгер сиз картаңызга бир жака акча которуудан алдын өтө чоң суммада акча түшө турган болсо, 200 000ден ашык акча картаңызга түшүп, андан кийин сиз дароо башка жака которо турган болсоңуз, сиздин банк эсебиңиз Сбербанктын коопсуздук бөлүмүнүн көзүнө илинет.
жана ошол сиздин банк эсебиңизди блокировка кылып анан текшерүүгө алышы мүмкүн. Ошондой эле Россиянын территориясындагы регионалдык аты чыкпаган банктар, жаңы ачылган банктагы карталар боюнча дагы өтө катуу текшерүүгө алынган. Эгер сиз жаңы ачылган банктан карта ачып, ошол картадан акча которууларды тез жүгүртө баштасаңыз, сиздин эсебиңиз дагы бекилип калышы мүмкүн жана текшерүүгө алынышы мүмкүн. Жаңы ачылган банк эсеби, мисалы үчүн сиз Тиньковдон жаңы банк эсеби ачтыңыз дагы өтө чоң суммада акчаларды жүгүртө баштадыңыз. Мына ушул учурда дагы сиздин банк картаңыз, банк эсебиңиз көзөмөлгө алынат. Муру сиз акча которуп жана которууларды кабыл алып жүргөн адамдар списогуңуз бар. Ошол адамдардын списогуна башка чужой жаңы кошулган адам кирип кала турган болсо, жана ал адамга да тез акча которуп баштасаңыз, ошол учурда да банк көзөмөлдөөчүлөрү сиздин банк эсебиңизди текшерүүгө алышат. Ошондой эле акча которуулардын чын жыржасы, мындайча айтканда, бир банк эсебине которуп, кийин башка банк эсебине которуп, цепочка иретинде которуп, анан ошол акчаны адалдап алуу деген схема бар. Ошол схеманы колдонгон болсоңуз дагы, ошол схеманы байкап калган болсо дагы, сиздин банк эсебиңиз толук блокировка алынат, текшерүүгө алынат. Мекенештер, жогоруда айтып кеткен 5 критерийге маани беребиз. Сөзсүз түрдө банкты жаңы карталарды ачып атканда мүмкүн болушунча чоң аты чыккан банктардан ачканга аракет кылабыз. Ошондой эле акча которууларда сиз тааныбаган көчөдөн бир адам акча которуп бер, мен сага наличка берем деген болсо дагы бул сунушка макул болбоңуздар. Бул учурда дагы сиздин банк эсебиңиз, банк картаңыз көзөмөлгө алынып, блокировка болуп, андан кийин текшерүүгө алынышы мүмкүн. Эгер сиз чет элдик жаран болуп, сиздин банк эсебиңизден акчаңызды берүүдөн баш тартып, Сбербанкта, башка банктарда сизди обслуживать баш тартып жаткан болсо, анда сиз сотко кайрылсаңыз болот. Биздин кыргыздардын арасында да ошол экономикалык юристтер бар. Ошол юристтер аркылуу заявление жазып, сотко кайрылышыңыз керек. Жана ошол суммада, жана ошол эсептеги акчаларыңызды чыгарып Кыргызстанга кетсеңиз болот.